Көптөгөн мекендештерге азыр границага кирип чыгуу маселе болуп жатат. Бул маселени чечүүдө биз сизге жардам беребиз. Документиңизди мөөнөтү өтүп кетсе, жоготуп алсаңыз, базадан чыгып кетсе жолго чыгардын астында чорныйдан текшерип, толук маалымат берип анан чыгабыз. Биздин унаалар Москвадан Казакстанга күн сайын 2 жолу 12:00 жана 18:00 жолго чыгат. Границада жолдо сиздерге жардам көрсөтөбүз. Эч кандай пересадка жок. Сиздерди аман-эсен алып барып келебиз. Биздин дерек: метро Кожуховская 2-выход, улица Южно-Портовая, дом 16. Байланыш номерлер: Мыктыбек 8909 914 14 41, 8925 441 44 14. Биз үчүн коопсуздук биринчи орунда. Ассаламу алейкум мекендештер. Москва жергесинен элчиликтен паспорт алса болобу, алмаштырса болобу, ID картты алса болобу. Балам 16-га чыгып атат, 18-ге чыгып атат, ошо паспортты ошо Россиядан алсам болобу? Жоготуп алдым, аны алмаштырсам болобу? Деген суроолорго жооп. Болот Москва жергесинен элчиликтен аласыңар. Бир нече кадам жасайсыңар. Муну үчүн биринчиси электронный почтага, мен азыр электронный почтамдагы толуктоо менен жазып коем. Бирок msk.passport.kg@mail.ru почтасына 5 пункттан турган сөз жазасыңар. Биринчиси фамилия менен отчествоңузду, экинчи туулган күнүңүздү, айыңызды, жылыңызды, үчүнчүсү телефонуңуздун номерин, төртүнчүсү болсо место нахождения, Москвада болсо Москвада деп, Питерде болсо Питер деп, Новосибирск болсо Новосибирск деп жазасыңар. Бешинчиси болсо эң негизгиси причина обращения деп коет. Бул оформление паспорта впервые биринчи жолу тапшырсаңыз. Экинчиси срок окончания действия паспорта. Үчүнчүсү порча паспорта, утеря паспорта. Ошонун бүт баарын жазгандан кийин 5-6 рабочий күндүн ичинде силерге жооп келет. Мончанчы күнү элчиликке же консулдук бөлүмгө келиңиз деп, ошол жака келесиз, без очередь документтин баарын тапшырасыңар. Тапшыргандан кийин Кыргызстанга жөнөтүшөт. Элчилик жөнөткөндөн кийин Кыргызстандан 30 жумуш күнүндө келет. Бул 1,5 айга чейин, кээде 2 айга чейин узарып кетиши мүмкүн запас менен. Акысы болсо консулдук сбор бар. Бул чоң кишилерге $30, АКШ доллары, андан тышкары ГРСтин сбору бул $10. Кичинекей балдарга болсо 16 жашка чейин $15 консулдук бөлүмдүн акысы, андан тышкары ГРСтин акысы $10. Анын бүт бары Борбордук банктын, Центробанктын курсу менен, бүгүнкү күндүн курсу менен, кайсы күнү тапшырсаңыз ошол күнкү курс менен чектелет. Эгерде паспортуңуз жоготулуп туруп Кыргызстанга учам десеңиз, анда паспорт жасап отурбай эле лучше СВР деп коет, свидетельство на возвращение на родину, мекенге кайтуу күбөлүгү. Ошону жасатып учуп кетсеңиздер болот. Мекенге кайтуу күбөлүк боюнча мен силерге кийинки тасмада айтып берем. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши, мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.